Ассаламу алейкум устаз дейт. Өткөнкү сабакта суроо эле дейт, өткөнкү сабактан. Туугандар экиге бөлүнүп дейт. Бири байлар, экинчи кедейлер мамилени бекемдөө жөнүндө насаат айтып коебузбу? Өткөндө суранган, биз жетишпей калганбыз. Эми кээде биз айтсак, кээ бир адамдарыбыз бул жаш бала эмнени үйрөтөт эле деп, баягы башка адамдар эмес, кээ бир инсандар болуп калат экен. Ошон үчүн мен баягы сураныч катары деп айтайын. Туугандар менен болгон мамиледе караңыз. Шейх Исри устатыбыз айтат, ал киши хадистен алым болот. Мына мону кыл көпүрө деп элестетеличи. Кыл көпүрөдөн адам өтүп бейишке ушундай бир канча аралык аз убакыт калганда акыркы конторо дейт, көпүрө дейт. Ошол көпүрө эң акыркы өтө турган. Бажы кана бизде эмне дейт дагы мындай заман мисал менен айтканда. Таможня. Ошол жерден өтө турган жер болот. Ошол жер туугандардын акысы дейт. Элестетиңиз. Намаз, иман бүт суралып келип тур. Акыркы эң чоң сурак бере турган, өтө турган төө ашуу бул ошол туугандар менен болгон акы дейт. Эгерде биз ошол туугандар менен болгон акыны бекемдеп чыңдабасак, мамиле өтө кыйын экен. Карасаңыз бейиш көрүнүп турат, bundan өтпөсөңүз оор жагдай турат. Бул бир. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силатур рахим тазиду фил умр дейт. Бул хадисти имам Тоборони риваят кылат. Туугандар менен мамилени чыңдоо адамдын өмүрүн узартат дейт. Арымдар үч түрлүү түшүндүрүп берет. Тагдыр жазылса кантип бул уланып калат? Жок, демек кайф бул жерде кам эмес дейт. Мындай өмүрдө ошончо эле тагдыр жазылат, бирок ошону көп жашагандай өтөт дейт. Чулак устазыбыз мисалы. Береке, өмүрдөгү береке, көп нерсеге жетишип калат убакыт дейт. Экинчи алымдар айтат, жок, Кудай Таалам буга эки тагдырды жазган, бекем негизги чоң тагдыр, анан кичинекей өзгөрүлө турган тагдыр. Чоң тагдырда баардыгы жазылган, а кичинекей асманга байланган тагдырда ушул ишти кылса бул өзгөрөт деген мааниде келет дейт. Түшүндүңүзбү? Ошого туугандар менен болгон мамилени иншалла бекемдей берсек, анан баардык ордуна болот. Ал эми кедей башка дегени менен кээде адамгерчилиги эле жогору турат да. Бир адам байлыгын берип башканы кылып милдет кылып турса, тууган деле тажайт, адам деле тажайт. Андай адамдын байлыгы деле башкасы деле кереги жок болуп калат. Ошого тууганчылык мамилеге ыктасак, иншалла Кудай Таалам берекесин берет.